Буга чейин Кыргызстандагы эң татаал шарты оор айыл аталган Зардалыгда бүгүн өзгөрүү көп. Өзүңүздөр көрүп тургандай азыр биз ошол Зардалыга жаңы салынган жол аркылуу баратабыз. Бул жол өткөн жылы каттамга берилген эле. Бүгүнкү күндө толугу менен курулуш иштери аяктап жол пайдаланууга берилди. Азыркы күндө ошол мурда Зардалыга жетиш үчүн бир күн убакыт кетсе, азыр Баткенден Зардалыга болгону бир 2 сааттын аралыгында жетип барсаң болот. Burada эми бала чаканы алып келип, эме кылыш кыйын эле да. Келбейттилер чаралар. Bir yılda bir keldiler. Hazır her 10 gün 15 gün эле келип кетиптер. Ödürüp оңой болуп калды, шарт түзүлүп калды. Жашоо жеңилдеди да. Зардалыга автоунаа жолу салынып башталганда, баарынан да айыл аксакалдары кубанган. Анткени алар жаштайынан жол азабын тартып келген. Эми балдарыбыз, небере чеберелерибиз биз баскан татаал жолду баспайт дешип, өлкө башчысына жана жол куруучуларга ыраазычылыктарын билдиришти. Тарыхта кала турган ишти кылдыңар. Биринчиден мен биринчиден şu урматтуу президентimiz Sadır Nurkoçoyevga Batkendin eliden tereң ыраазычылык. Экинчи рахмат кам. Эгерде мана şu köprük, мана şu жол Куда кааласа сенин жолуң ачылат. Бул şu ömür boyu сообу кылган адамдарга тиет. Куда кааласа мана бардыгыбыз жолубузду оңдоп бердиңер, көпүрүбүздү салып бердиңер. Елиңиз өтө силерден ыраазы. Азыр биз тааныбаган адамдар келип, şu машина менен түнү келип кетиптир. Bayma elin arasında var olup, elge kızmaz kalıp, gelecekte çok yılda değişte kadar kurulmuş olsun. Allah Teala gözünü açtı. Жол куруучулардын айтымында курулуш 2 жыл мурун башталган. Жумуштун татаалдыгына карабастан белгиленген убакыттан эрте бүткөрүлдү. Зардалдын жолу президенттин көзөмөлүндө болгондуктан каражаттан маселе болгон эмес. Karşılığı bir 630 milyon so'm oldu. 7 kilometre yol. Emin prezidenti kontrolde bolgan mesele karşılığı normal oldu. Akçasını işte atlarganda ele berip turdu. Sebep prezidenti kontrolde bolganda bu yol. Arkamızdan gördüğümüz bayazmellerden ucu asfalt basıp geliyor. Hem oylatam prezident dağı bir kelip anan davay dese asfalttan Zardalagacha basıp koydu. Уже asfaltı hiç kanday nime yok. Asfalt жол басып болсо болот да. Зардалыга жол ачылгандан баштап айылда элдин саны өстү. Мурда жаз, жай мезгилинде айылга 100гө жетпеген адам келсе, азыр эми 300дөн ашып кетти. Ошондой эле Зардалыга кызыккан башка аймактардын эли да коноктой баштады. Президентimiz Zardalыга келип кеткенден кийин кыйла шарттар түзүлдү. Шарттар түзүлгөндөн кийин эл катары биз дагы үйүбүзгө, чоң атамдын үйүгө кайра чыктык. Чыккандан биз эле эмес, башка Кыргызстан боюнча ички туристтер көбөйүп, элдин агымы көбөйгөндөн кийин жатакана керек болуп, мейманкана керек болуп, өзүбүздүн эле чоң атам салган үйдү оңдоп койдук. Мындан 50-60 жыл мурун Совет доорунда Зардалыдагы элди райондун борборуна мажбурлоо жолу менен көчүргөн. Анткени ошол жылдары Зардалыга жол салуу реалдуу болгон эмес. Бирок бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан Зардалыга олуттуу көңүл бөлүнүп, жол салынып, айылда элдин жашоо турмушу өзгөрө баштады. Зардалы айылынан жогору жагында Кала деген айыл бар. Ал Кала деген айылга автоунаа барбайт. Мына ушундай жолдор менен жөө басып, жерин антып, эшек менен барууга туура келет. Азыр биз ушул Кала айылына жөнөдүк. Şey mi lan? Şöyle verme lan. Şu lüğü. Bir koymana durup koymana. Bunda aynıkları kişine.
Зардалы айылынын түндүк тарабындагы Талаа конушун тарыхый аймактарга кошсо болот. Анткени айылга автоунаа барбайт, электр жарыгы жеткен эмес. Эң негизгиси айылдагы эл ушул күнгө чейин ата бабаларынан калган таш үйлөрдө жашап келүүдө. Алардын бири Таштанбай ата Баткен шаарында үй жайы болсо да, ата конушун таштабай Талаада күн кечирүүдө. Бул үйлөр азыр энди бузгубуз келбей калды. Себеби келген коноктор, туристтер дагы, меймандар дагы биздин айылды өзгөчө бир башкача айыл экен деп там береттир да. Себеби өзүң да көрдүң, башталыштан эле мына дубалдарыбыз таштан тизилген, коргондорубуз да, бактарыбыз таштан тосулган, үйлөрүбүз да таш менен болгон, салынган. Таштанбай ата тамашалап, Талаада жашасаң, жашарасың деп айтат. Бирок чынында бул аймакта шаардагы ызы чуудан качкан кары картаңдар жашайт экен. Жашы 60ка таяп калса да, тамга чыгып, өрүк кургатып, эртеден кечке тынбай кыймылда жүрөт. Муну сайга жайттык. Анан коңшулар баары куртуп кетип калгандан кийин өзүм жалгыз кырман болгондон кийин бул жака алдым. Чочкодон коркуп. Чочколоруна түндө сайда түшөт дагы жеп коёбу, анан ал ушул акыркы немелерин жайгандар. Кудай кааласа анан базарга даярдайбыз. Эми болсо быйыл көчмөндөр оюнуга барайын деп турам. Зардалыдан Ысыккөлгө ассаламу алейкум, мына Зардалын өрүгүдөн алыңыздар деп бир алып барып. Мына 2,5 мына 2,5 мына 3. Талаа айылында Баткендеги эң эски өрүк дарактары сакталып калган. Алардын бирине 600 жыл болгон деп жергиликтүүлөр айтышат. Кызыктуу уламыш боюнча Зардалыга алгачкы адамдар келген учурда ошол жерде бир өрүк жана бир алмурут дарагы болгон. Ошол дарактан урук алынып, кийин Баткен аймагы өрүк зарга айланган деген сөздөр айтылган. Чоң аталарыбыз, аталарыбыздан ушу сакынын өрүгү деп сак келгенде эле бар экен деп, ошого келгенибизде 5 жыл болсо, мурдагы да бир 50-60 жыл жашаган болсо 6-кылым да азыр. Анан бир 4 жыл болду, мына Кореядан келип анализден там бердилер, алып кеттилер, сөйдөн алып барып текшерип чындыгында. Талаа конушунда болгону 10-15 кожолуктун жери бар. Айылда жаз, жай мезгилинде гана адамдар келип, эгин кылып, өрүктөрүн терип кетишет. Зардалыга жол салынгандан бери чет элдик жана ички туристтер бул аймакка да баш бага баштады. Зарыл ишиң болбосо, Зардалыда эмне бар деген сөз бекеринен айтылган эмес. Анткени Зардалы айылы Кыргызстандагы шарты катаал тоолуу аймактардын катарына кирип, бул айылга транспорттук каттам жок болчу. Жергиликтүү тургундар кылымдар бою мына ушул айылга келиш үчүн жөө басып, ушундай чыйыр жолдо өмүрлөрүн тобокелдикке салып, ушул айылды райондун борбору менен байланыштырып турган. Эми бүгүнкү күндө Зардалы айылында өзгөрүүлөр чоң. Анткени ушул айылга мамлекет тарабынан олуттуу көңүл бөлүнүп, бүгүнкү күндө Зардалы айылына альтернативдүү энергия булактары келип, ошондой эле байланыш тартылып, интернет жетти. Эң негизгиси мына ушул Зардалы айылына бүгүнкү күндө транспорттук каттам түзүлүп, автоунаа каттай турган жол ачылды. Бийик тоолор кучагындагы чакан айыл тууралуу эл оозунда түрдүү сөздөр айтылып келет. Зардалынын элинин кең пейилдиги, меймандостугу айылга келген ар бир адамды кубандырат. Биз Зардалыга кечке жуук барып, түз эле айыл башчынын үйүнө кирдик. Бар тапканын дастарконго жайып,
Жылуу тосуп алган үй ээси Зардалыда эл көбөйдү дейт. Свет бар, телефон байланыш бар, телевизор иштеп атат, 9 канал. 100ге жетип, 50ден ашык болду. Азыр эми мен жазында ушундай болду. Бирөөлөр тамаша кылган келди, бирөөлөр жерлерге келди. Кыскасы, мурдага караганда кыйла эле жакшы болуп калды. Жолдун жоктугунан Зардалыда эл таш топурактан чакан үйлөрдү салып жашаса, ал эми турмуштун татаалдыгына чыдабагандар көчүп кеткен. 30 жылдан бери Зардалыда жашап, 5 балалуу болгон айыл тургуну Топчубай үйүн кеңейтип, кошумча там салууда. Анткени жол ачылып, балдары тууган уругу бат-баттан келе баштады. Mana şunda balakana salып жатам. Неберелер келип уштат да. Неберелер шунда жашайт да, Кудай кааласа. Ой, мурун адам азды азыр. Ел көбөйүп калды жакта ашык. Шарттар бар, жолдор ачылды. Жол салынды, президенти жол салып берди. Зардалыдагы элди кармап калуу жана калктын санын көбөйтүү максатында президенттин тапшырмасы менен айылга жаңы турак үйлөрдү куруу маселеси көтөрүлгөн. Ага ылайык турак жайларды курууга кеткен чыгымдардын негизги бөлүгү мамлекет тарабынан президенттин тапшырмасынын негизинде каржыланат. Ал эми калган бөлүгү жарандар үчүн жеңилдетилген шарттагы узак мөөнөттүү ипотекалык механизм аркылуу төлөнөт. Президентибиз демилгеси менен Каныбек Туманбаев келген. Келип, эл менен жолугушуу кылып, ошол жерде Зардалыда канча адам тизмеде болгон болсо, чарба китепте болгон болсо, ошонун бардыгына үй салып беребиз. 78 адамга ушул жерге заманбап центральный канализация, центральный отопление, суу бардыгын коюп, заманбап үй салып беребиз деген демилгени айтып кетишти. Зардалынын эли айылдагы ата-бабаларынан калган эски үйлөрдү буздурбай, музей катары колдоноорун билдиришти. Анткени айылдын тарыхый жана табигый мурастары арбын. Илгери комната үй болгон эмес экен, чоң кылып эле салып туруп эле. Анан бир жагында малдары, бир жагында балдары, бир жагында өзү. Анан ортодо болгондо жарык ортодон түшкөн. Мерге от кышында от жагып алып эле түтүн ортодон чыгып кете берген, балдарын ушул жерде печка болгон эмес да. Ушул жерде эле балдарын ылытып, жылытып, анан жаткырып, ушинтип күн көрүшкөн экен да. Кылымдар бою бийликтин көңүл четинде болуп, унутта калган Зардалы жакынкы келечекте кооз аймакка айланат. Анткени өлкө башчынын демилгеси сөзсүз аткарылат.